Райымбек Матраимов кармалды. 20 октябрда бажы органдарындагы коррупцияга байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жеткирилди. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Атайын кызмат Матраимов жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген бул схема азыркыга чейин иштеп турганын белгиледи. УКМК билдиргендей, азыркы тапта тийиштүү тергөө иштери жүрүп жатат. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору. Анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб медиасы чогуу жүргүзүшкөн. Бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташыгандар кербени деген иликтөөлөр жарыяланган. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси болушу ыктымал экени айтылган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраимов, анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд 3 медианы сотко берген. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо жеңгени БШКнын баштапкы маалыматында жарыяланган 4 партиянын ичинен 2-нчи орунга чыккан мекеним Кыргызстан саясий партиясы Матраимовдордун колдоосу менен шайлоого барганы белгилүү. Булак аргумент KG. Өмүрбек Бабановдун мамлекет алдындагы карызы 3,5 миллиард сомду түзөт. Белгилүү болгондой, рейдерлик иш-аракеттерден тышкары Өмүрбек Бабанов коомчулукка мамлекетке төлөнгөн салыктын изин жашыруу үчүн саякаты менен белгилүү. Бабановдун Манас эл аралык кызматы мамлекетке 723 миллион 833 миң 710 сом төлөөдөн качып, салык жана бажы төлөмдөрүнүн шарттарын бузган. Салык төлөөдөн качуу боюнча кылмыш иши буга чейин аталган компаниянын жетекчилигине козголгон. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттарында айтылгандай, Бабанов таасирдүү адамдарды өзүнө тартып, кылмыш ишин алып салууга жетишкен. Натыйжада мамлекеттик казынага 700 миллион сомдон ашык каражат түшкөн эмес. Ишенимдүү маалыматтарга караганда Өмүрбек Бабановго 11ден ашуун кылмыш иши козголгон. Мамлекет алдындагы карыз 3,5 миллиард сомду түзөт. Булак аргумент KG. Сот Мелис Мырзахматовду актады. Жогорку сот Ош шаарынын экс-мэри Мелис Мырзахматовду актады. Бул тууралуу 19 октябрда укук коргоо органдарынын кызматкерлери билдиришүүдө. Маалыматтарга ылайык 16 октябрда Ош шаардык соту Мелис Мырзахматовдун ишин карап, аны кылмыш курамынын жоктугу үчүн актаган. Ошол эле күнү облустук сот бул чечимди карап, аны күчүндө калтырган. Жогорку сот бүгүн актоо өкүмүн күчүндө калтырып, прокурордун өкүмдү жактырбоо өтүнүчүн канааттандырган эмес. Эскерте кетсек, 2014 жылы ноябрда Мырзахматовго издөө жарыяланган. Ага Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу 304 беренеси боюнча айып тагылган. Кылмыш иши козголгондон кийин ал республикадан качып кеткен. Ал 5 октябрдан кийинки башаламандыктан кийин 7 октябрга караган түнү Ош шаарына жеке учак менен учуп келген. Булак аргумент KG. Текебаев, кийинки шайлоолордо узурпацияга жол бербөө керек. 20 октябрда партия өкүлдөрү жана жаранды коом шайлоону талкуулап жатышат. Депутат Өмүрбек Текебаев кийинки шайлоодо узурпацияга жол бербөө керектигин айтты. Узурпация деген күч колдонуу. Мындай учурда эркин шайлоо боюнча сөз болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан эл шайлоого нааразы болуп чыкты. Кийинки шайлоолордо мындай нерселерге жол бербөө керек. Буга баарыбыз жардам беришибиз зарыл. Мындай шартта босого чектин пайызы төмөн болушу керек. 1 же 3% болушу абзел. Шайлоо күрөөсүн дагы түшүрүү шарт, деди Текебаев. Булак Супер KG. Кытайдын карызын бийлик жеп эл төлөйбү? Кытайдын карызын төлөө боюнча эл демилге көтөрүп чыкты. Бул тууралуу Дайырбек Орунбеков Кытайдан карызды мен алган эмесмин. Эмнеге Атамбаев алып, Сапар Исаков экөө бөлүп алган карызды эл төлөшү керек. Сапар Исаковду ким качырды, ким жашырды? Ошолор төлөсүн. Көкүрөк кагып, эсеп ачып төлөй калалы дегендер эмнени башын кылтыйтып жатасыңар, деди. Эске сала кетсек, Кыргызстандын тышкы карызы 4 миллиард 106 миллион доллар. Анын 1 миллиард 775 миллиону Кытайдын экспорттук импорттук банкына бересе, Кыргызстан Кытайга келишим боюнча карызды 2021 жылдан тартып төлөй башташы керек. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков Кытайдын жетекчилигине карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуштаганы менен Кытай тарап аны четке каккан. Булак аргумент KG.
Нариман Тулеев Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри болуп дайындалды. Нариман Тулеев Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри болуп дайындалды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, тийиштүү жарлыкка мэр Азиз Сурахматов кол койду. Буга чейин бул кызматты Алмаз Бакетаев аркалап келген. Өмүр баяны. Нариман Тулеев 1963 жылы 24 декабрда Бишкек шаарында туулган. 1985 жылы Фрунзедеги политехникалык институттун инженер куруучу адестиги боюнча аяктаган. Ал эмгек жолун 1985 жылы Нарын МККсында мастер болуудан баштаган. 1993-2001 жылдары жеке ишкананы жетектеген, 2001-2005 жылдары башкы инженер темир мамлекеттик ишканасынын директору болуп иштеген. 2005 жылдан 2008 жылдын июлуна чейин Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын мамлекеттик ишканасына жетектеген. 2008 жылы шаардык кеңештин депутаттарынын кезексиз сессиясында Тулеевдин талапкерлиги Бишкек шаарынын мэрлик кызматына талапкерлиги бир добуштан кабыл алынган. 2010 жылы Ата журт идеалисттик демократиялык саясий партиясынан тизме боюнча депутат болуп шайланган. Булак суперкейчи. Мухаммедкалый Абылгазиевке Кыргызстандан чыгууга тыюу салынды. Мурунку өкмөт башчы ушул жылдын июнь айында Жыштык чырынан улам кызматынан кеткен болчу. Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке Кыргызстандын аймагынан чыгууга тыюу салынганын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынан билдиришти. Маалыматта эгер ал чет өлкөгө чыгууга аракет кылса, кармала турганы айтылат. Азырынча мурунку өкмөт башчыга кайсы иштин негизинде тыюу салынып жатканы белгисиз. Радио Жыштык чыра. Эскерте кетсек, Жыштык сатуу боюнча ишти аскер прокуратурасы менен УКМК иликтөөдө. Үстүбүздөгү жылдын 14 майында мамлекеттик байланыш агенттигинин экс-жетекчиси Наталья Черногубова уюлдук операторлордун бири жана байланыш комитетинин кызматкерлери менен жең ичинен сүйлөшүү жүргүзгөн деген шек менен кармалган. Андан кийин агенттиктеги коррупция иши боюнча 5 адам кармалган. Арасында УКМКнын да кызматкерлери бар экени айтылган болчу. 20 май күнү депутат Жанар Акаев жогорку кеңеште өкмөт 2 радио Жыштыкты төмөн баада сатканын билдирген. Эл өкүлүнүн айтымында мындай аракет премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин кийлигишүүсү жок, ишке ашмак эмес. Акаев келтирген зыянды 5 миллиард сом деп балаган. Эртеси Абылгазиев айыптоолорго жооп берип, тергөөгө басым жасады деген кинеден оолак болуу үчүн кыска мөөнөттүү эмгек көргүүгө чыккан. 12 июнда аталган иштин алкагында Ала ТВ компаниясынын издөөчүсү кармалган. Ушул компаниянын Жыштыгы уюлдук операторго сатылганы айтылган. 15 июнда Мухаммедкалый Абылгазиев бул ишке тиешеси жок экенин айтып отставкага кеткен. Булак Спутник KG. Балабыздын денесин Оштогу аянтка алып чыгабыз. Милиция кармагандан кийин каза болгон жигиттин жакындары. Эгер балабызды кыйнагандар камалбай, чындык ачыкка чыкпаса, каза болгон балабыздын денесин Оштогу аянтка алып чыгабыз. Кыргызстандын ар бир облусуна барып көрсөтөбүз. Бул тууралуу Ошто милиция кармагандан кийин каза болгон 26 жаштагы Мухаммед Каныбек уулунун жакындары 19 октябрь күнү АК-прессте өткөн маалымат жыйынында билдиришти. Маркумдун жакындарынын жактоочусу Момат Шаиева каза болгон Мухаммед Каныбек уулунун денесинде кыйноонун белгилери бар экенин айтты. Окуя мындай болгон. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын балдары 15 октябрь күнү кечки саат 20:00 Кызыл Кыя шаарындагы Айбек базарынын иштеп жаткан жеринен барып, ден соолугу жакшы экенин билишип, маркумдун өзүнүн унаасын унаалар токтотуучу жайга токтотушуп, өздөрүнүн унаалары менен Ошко алып келишкен. Ошко алып келгенден кийин тергөө кызматынын имаратынын 2 кабатында кыйнашкан. Эмне себептен кыйнаганы азыр белгисиз. Же уурлук кылдың дешкенбе, айтор белгисиз болууда. Кечеги Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн пресс катчысы берген маалыматта жүрөк оорусу кармап калган деп жатат, бирок андай болгон эмес. Маркумдун денесинин 16 октябрь күнү моргко алып барышкан. Мен моргко кирдим, баарын сүрөткө тартып чыктым. Башынан баштап келгенде башынын 2 чекесинде издер турат. Аны травматикалык тапанча менен атканбы белгисиз. Аны эми экспертиза аныктайт. Азыр экспертиза жүрүп жатат. Колдорунун соо жери жок. Колуна кишен салынган жери көгөргөн. Ичинде да көгөргөн жери турат. Сол санында сайылган нерсенин 3 изи турат. Бутунун бармагынын учу көгөрүп кеткен. Табарсыгынын түбүндө атайын бир нерсе менен көгөрткөндөй болуп турат. Бирок Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн пресс катчысы жүрөгү кармап калды деп жатат. Анда ким сайды? Ошол жердеги нөөмөчү 2 кабатка алып чыкканын айтып жатат, деди Шадиев. Маркумдун тууганы Арсланбек Ташев
акыйкаттык орун албаса маркумдун денесин Оштогу борбордук аянтка алып чыгаарын билдирди. 4 сааттын ичинде баланы өлтүрүп, муздаткычка алып барып таштап коюшкан. Моргко барып сурасак, жүрөгү кармап өлдү дешти. Макул, жүрөгү кармап каза болсо, бизге денени көрсөткүлө десек качышты. Кийин кирип денени көрдүк. Адам баласы мындай кордукту кылбайт деп ойлойбуз. Бирок ушул мыкаачылыкты милиция кызматкерлери кылган. Кечээ Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары менен сүйлөшсөк, бала унаада келе жатканда каза болду деди. Урматтуу Садыр Жапаров, өзүңүз дагы корду көрдүңүз, элдин баары билет. Баланын мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү дагы бир бейкүнөө жарандын башына түшпөсүн деп акыйкаттык издеп келдим. Эгер акыйкаттык орун албаса, чындык чыкпаса, балабыздын денесин Оштогу борбордук аянтка алып чыгабыз. Кыргызстандын ар облусунун аянтына алып чыгып, элге көрсөтөбүз, деди Ташев. Ал эми маркумдун апасы Толгонай Мамаюнусова баласы окуя болгон күнү кечинде Бишкекке бармак болгондугун билдирди. Менин балам ичпейт, чекпейт, жакшы бала эле. Түштө үйгө келип, кечинде Бишкекке барам деген. Балам ушунчалык жакшы бала эле. Бир тууган агасына катуу сүйлөй албайт болчу. Эми аркасында чырактай 6 айлык баласы аялы калды. Эми ошолордун убалы кимге? Акыйкаттык болсун, деди Мамаюнусова. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Аширбаев маркумдун кыйноого кабылганын экспертиза аныктаарын, эгер ашыкча күч колдонулганы аныкталса, кызматкерлер жоопко тартылаарын айтты. Кыйноого кабылганын экспертиза аныктайт. Эгер экспертизанын жыйынтыгы менен ашыкча күч колдонулганы аныкталса, кызматкерлер мыйзамдын негизинде жоопко тартылат. Ал эми 5 октябрдагы арыз боюнча ишти Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына өткөрүп жатабыз. Ал эми туугандарынын кыйноо боюнча айтканын, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы териштирүүлөрдү баштады, деди Аширбаев. Булак турмуш KG.